Фатима кызын сагынганда Пайгамбар саллаллаху алейхи эмне кылды? Үйүнө барып, кой мен ушу зиярат кылып койчу деп кызын үйүн такылдатсачы, такылдатса. Эч ким чыкпайт. Дагы такылдатат, эч ким чыкпайт. Дагы такылдатат, эч ким чыкпайт. Дагы такылдатат, эч ким чыкпайт. Бир балдайын эшик ачылып туруп, Фатиманын өзү кулап калды да. Ошондо кызым сага эмне болду десе, сөз да сүйлөнбөй калыптыр да. Тамагы чыкпай калган. Пайгамбарыбыз мынтип карап туруп айтып атат. Эгерде сиз менин атам болсоңор дейт, мен айтпайт элем дейт. Алинин кайнатасы болгон үчүн мен айтпайт элем, Хасан Хусейндин тайтасы болгон үчүн мен айтпайт элем дейт. Бирок сиз пайгамбар болгон үчүн сурап жаткан үчүн мен айтып атам дейт. Али Алла жолуна чыгып кеткен дейт. Жеген кечтеке жок, көкүрөктө сүт чыкпай калганда Хасан Хусейн дейт. Оозун ачып жатып калган дейт жерде. Оозун ачып жатып калган дейт. Эмнеге десе, көкүрөктөн сүт чыкпай калган үчүн ачкалыктан илай берип, үнү да чыкпай калган дейт. Эй Алланын элчиси деп Пайгамбар саллаллаху көздөн жаш алып туруп, Фатима тургунуң деп атат. Пайгамбар чилекейин алып туруп, колу менен, мубарак колу менен чилекейин алып тилине басканда Фатиманын өзүн курсап берди. Алланын кудурети менен. Хасан Хусейнди кучактап туруп, Пайгамбар саллаллаху неберелерин жакшы көргөн. Колун бармагына салып туруп, оозуна салганда Хасандын курсагы тоет, дасаңда Хусейндин курсагы тоонун экөө ойноп калат дейт. Мына ошондой курбанчылыктарды көтөргөн. Сен 5 мал намазга мечитке келе албай атасың, жылуу мечитке. Сен курсагың ток үйдө чүбүңдө. Токчулуктан үйдө жалкоо болуп бир намазды каза кылып атасың тууганда.